Birinci bab Tengдессиз Кудайды таануунун жолу. Уулум, билгин, эмне болсо же болбосо же болушу мүмкүн болсо, анын эмнеден болгонун адам таанып билбей койбойт. Бир гана даңктуу жаратуучуну таанып билүүгө жол жок. Андан башканын баары таанып билинген. Сен таанып билүүнү токтотконуңда гана жаратканды таанып биле баштайсың. Таанып билинчү нерсе оймолонуп чиймелелип жасалган буюмдай. Таанып билүүчү болсо зергер сыңары. Буюмда оймо чиймелерди элестетүү мүмкүн болбосо, эч бир зергер аны зергерлеп оймо чийме салбайт. Сен көрбөдүңбү? Сүрөттү ташка караганда момго салыш оңой болгондуктан мөөр таштан эмес момдон жасалат. Демек таанып билинчү нерсени таанып билүү мүмкүн, жараткан жабык. Сен өзүңө сереп сал, жаратканга сереп салба. Жаратылган нерселерди кара, жаратуучуну таанып бил. Байка, жаратылган нерсенин узактыгы жаратуучуга кеткен жолду көрсөтпөйт. Себеби узактык убакытка багыңкы. Убакыт өтүп кетме жана өтүп кетменин башталышы менен аягы болот. Сен майда бөлүктөн көргөн дүйнөнүн байланышын жакшылык деп ойлобо, өзүңдү татыктуу карма, анын түйүнү чечилбей калбайт. Жараткандын касиети жана табириктери жөнүндө ой жүгүрт. Жараткандын өзү жөнүндө ойлонбо. Асыресе жолсуз жерде жолду ким издесе, ал жолдон катуу адашат. Пайгамбар аны Алла өзү алкасын айткандай, Алланын касиеттери жөнүндө ойлонгула. Бирок анын маани маңызын ойлонбогула. Эгерде биздин жаратуучубуз өз пенделерине эгемдин озу менен шарият аркылуу өзүн таанууга, ага барчу жолду таанып билгенге кайрат бербесе, эч ким жаратканды таануунун жолу жөнүндө бир да сөз айтууга тайманбас эле. Анткени эгемди кандай гана ысым менен атаба, ага кандай касиетти ыйгарба, бул ысым, бул касиет Кудайдын кереметинен жана өкүмдарлыгынан эмес, сенин алсыздыгыңдан, жардамга муктаждыгыңдан келип чыгат. Сен Кудайды эч качан өзүнө татыктуу кылып мактай албасаң, аны кантип таанып билмек элең? Эгер сен чыныгы жалгыз Кудайды кааласаң, билгин, сага мүмкүн болбогондун баары ал үчүн чындык. Мисалы, Алланын жалгыздыгы. Ким жараткандын жалгыздыгын мааниси боюнча таанып билсе, ал көп кудайлуулуктан эркин болот. Маани маңызы боюнча бирөө бул даңазалуу Кудай. Андан башканын баары экөө. Асыресе касиети боюнча экиге бөлүнгөндүн баары толку дене сыяктуу экөөлүктөн турат. Же сан сыяктуу экиге бөлүнөт, же бириктиргенде экөө болот, же созулган сызык сыяктуу формасы боюнча экөө, же акыл жана жан сыяктуу жаралгандан экөө. Же жаратылышы жана формасы жагынан теңделип экөө жаралган, же элемент жана материя сыяктуу түзүмү боюнча эки заттан турат, же мүмкүнчүлүгү боюнча сапат же сан жагынан бытие жана небытие болуп экиге бөлүнөт. Карама каршы жана элдешпес сыяктуу болгон мунун баары. Ал эмес. Буга окшоштордун баарына жуптуктун белгилери таандык жана аларды жалгыз деп айтып болбойт. Маани маңызы боюнча жалгыз деп бир гана эгемди айтуу мүмкүн. Белгилери жуп болгон заттардын баары Кудай эмес. Чыныгы жалгыз кудайлуулук бул сенин жүрөгүңдө пайда болгондун баары Кудай эмес экенин, бирок Кудай анын баарын жаратуучу, ага тең жана окшош эч нерсе жоктугун таануу жана билүү. Ал дагы даңкталып урматталсын.